Салам достор, биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып кызыл подписация кнопкасын басканды унутпаңыз. Бүгүнкү темабыз өтө маанилүү. Күндөрдүн биринде пайгамбар Муса алейхиссалам өлүм жөнүндө эстеп Аллахка кайрылды. Эй Аллахым, адамдарга жан бересиң, жана аларды кайра өлтүрөсүң. Баары бир өлүшөт экен, аларды эмнеге дүйнөгө келтиресиң деп сурады Муса алейхиссалам. Аллах анын сөздөрүн уккандан кийин Муса алейхиссаламга талага барып, буудай эгүүнү буйрук кылды. Муса алейхиссалам кең талага буудай экти, жана суу коюп, ал пештеп карады. Түшүм бышып жетилгенден кийин Муса алейхиссалам буудайды уруп тегирменге алып барды. Ошол убакта Аллах Муса алейхиссаламдан сурады. Эй Муса, эмне иш менен алексиң деп сурады. Муса алейхиссалам болсо, мен түшүмдү оруп келдим. Эми буудайды самандан ажыраттып алайын деп жатам, деп жооп берди. Ошондо Алла Тааладан үн угулду. Эй Муса, мына ушул кылып жаткан ишиң сенин сурооңо жооп болот. Өлүм дагы түшүм жыйноого окшойт. Орум теримден кийин буудай самандан ажыратылгандай эле өлүм дагы салих адамдарды күнөөкөрлөрдөн ажыратып алат, деди Аллах. Урматтуу достор, видео сиздерге жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Бул видеону башкаларда көрүүсүнө себепчи болуңуз. Чоң рахмат.